Мына ушул жолду көрүп турасыздар. Зардалынын элдери өзүнүн инициативасы менен өздөрү курушкан экен. 1959 жылы Зардалылык 34 жаштагы Ахматбек деген жигит мына береки асканын үстүнөн арка менен түшүп, чукулдук менен таштарды жарып атканда үстүнөн таш түшүп, арканы кыйып кетип, ошо Ахматбек деген жигит ушуна учуп кеткен экен. Сөөгү табылбаптыр. Ошон үчүн ушул жерди мына көрүп турасыздар, Ахматбек ашу деп коет экен. Байкасаңыздар, бир киши араң өтөт. Мына ушул Зардалылык туугандар жалгыз аяк жол менен өтүп өз жумушун кылышат экен да. Сиздер мына бир жолу каттап ушу элдин көйгөйү боюнча барып келдиңиздер. Биз ар дайым ушу Сардалда жашоочулар ушул жол менен каттайбыз. Негизгиси бул жолдо буга чейин көп кооптуу окуялар болгон. 5-6 адам түшүп кетти, мал жандыктарыбыз түшүп атат. Анан аралыгы 8 километр. Негизги 3 эле жерде кооптуу зоодун боору жардырылыш керек. Ошого бир мүмкүнчүлүк болсо, жогору жактан бир мамлекет тарабынан көңүл буруп койсолор жакшы болот деген бир элдин бир жакшы үмүтү бар да. Ушул Зардалы айылыны район менен Карабак айыл өкмөтү менен байланыштырып турган негизги көпүрө быйылкы жылда июль айында ачылышы болду. Материалдын бардыгына МЧС тарабынан жардам көрсөтүлдү. Анан жумуш жалпы ушу Карабак айылындагы, Зардалы айылындагы туруктуу жашоочулардын элдик ашар жолу менен бүткөрүлдү да. Материал сементтерди машина менен бул жерге чейин алып келип, 22 бала көтөрүп, бир мешокту 2 бөлүп, 25 килограммдан 22 бала 11 мешокту, 11 мешокту бир алып өтүп, обедке чейин бир, обедтен кийин бир. Бир күндө 1 тоннадан ашык семент ошол жаш жигиттердин жардамы менен көтөрүп, ташылып, анан калган материалдарды жайында ашу менен алып түшүп алганбыз, шебелер, релиз, рамдарды. Зардалы айыл жагынан алып келип, кыскасы июль айында араң 2 жыл дегенде көпүрө бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө элибиз ушу каттап турган учуру. Көпүрөнүн аталышы Саркар Пурайым көпүрөсү болуп. Себеби ал киши көпүрө башталгандан бүткөнгө чейин ошол сварка ишине, темирлерди ширетип, бүт мүмкүнчүлүгүнүн убактысына ушул көпүрөгө жумшады. Анан көпүрө бүткөндөн бүтөр алдында бул дүйнөдөн өтүп кетти да. Ошонун аксакалдарыбыз, элибиз кеңешип туруп, ошол адамдын эмгегин баалап, ошол адам атына коюлуп калды. Бул жер Миңбулак Жопай жылуу суу профилакториясы. Сайыз учурунда 86-87 жылдары өкмөт куруп баштаган. Куруп мындан алдын эле илгери чоң аталарыбыз иштетип келген. Анан 86-87 жылдары үйлөр, зданиялар курулуп, санатория болуп иштеп келген жакшы. Ошо менен жакшы иштеп келди. 99 жылы бuyактан баягыттар келип, сакалчандар келип, ошо менен тополом болуп, 99 жылы тополом болду. Эл бетте карабай калган өкмөт. Анан военлер бетке келип, военлер пост кылып турган, убактылуу пост кылып, военный туруп калган. 2009 жылдары анан бул жерге эл келе албай, лечение кыла албай калган да. Анан ошол жерде башкадан элге дарылыкка эме кылсак болот экен деп, башкадан документ түзүп, аяк-бак кылып, кийин военлерди менен келишим түзүп сүйлөшүп, военлерди чыгарып, ошол менен жүрүп, документтер саздап бүтүп, 2015 жылдан баштап өзүлүк иштетип келатабыз. Биринчи алганыбызда, алган мезгилде бул жерде үйлөр, зданиялар бүт талкаланып, шипалар учуп, эшик терезелер сынган, эч буюм терим калган эмес болгон да. Анан ошонун келип өзүм бүт чөнтөгүм менен, өзүм эмгегим менен
башкадан ремонт кылып, ичке баягы буюм терин, төшөк орун бардыгын өзүбүз алып келип, өзүм алып келип, ошол жерде иштетип келдим. Азыр Кудайга шүгүр, баары ушул жерде ванна, бар душтар, башка түшпөй болуп атат. Биз азыр мына Кызыл Ташта турабыз, Жылы сууда. Ушунан 7 километр аралыкта Зардалы деген айыл бар. Бүгүнкү күнү Зардалыда машина жол дагы жок, свет дагы жок, байланыш дагы жок. Ошон үчүн бүгүн биз ушул боюнча ар кимге өзүнүн кайрылуу жазып жатабыз. Ошондуктан мен азыр көрсөтсөм, Кызыл дөң деп коет, мына ошол тоонун чокусу. Ошол жерге кура турган болсок, мегаконду ушул жерден 3 километр кабел болсо, ошол жерге курса болот да. Ошол жерге курулгандан кийин бул мегакон бир эле Зардалыны байланыштырбайт. Бул ошол менен бирге Лейлек, ал жагы Алайга чейин бардыгын мындай неме кылат да, камтыйт. Ошондо эң неме чоку ошол. Анан экинчи чоку мына бул жактагы Казак жолу деп коет. Бул жерге да курса дагы эле бул жакта ушул өрөөндү бардыгын жайлоолор менен Зардалыны камтыйт да. Эки вариант бар, ушул эки вариантка биз суранып жатабыз, куруп бергиле деп. Эми курулуп калат деп үмүттөнүп турабыз да.